Саламатсызбы? Мен Маман. Журналист болом. Сизден интервью алсамбы дегем. Эмне? Интервью. Гезитке болгон маек. Сиз жөнүндө макала жазсамбы дегем. Маек? Мен жөнүндө? Эмне үчүн мен жөнүндө? Сиз жөнүндө элдин арасында ар кандай ушактар таралып жүрөт. Ошону сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уксамбы дегем. Ар кандай ушак? Кел анда. Кандай сөздөрдү уктуң? Мен сизди элдин арасынан жез кемпир, жаналгыч дегендей сөздөрдү уктум. Жез кемпир, жаналгыч. Сен ошого ишенип келдиңби? Мен куру сөздөргө ишене бербейм. Бирок жүрөгүңдө кандайдыр бир коркунуч бар да. Мен эч нерседен коркпойм. Мен корккондордун жанын алам. Анда сиз жез кемпирсизби? Жок. Адамдар мени жез кемпир кылышты. Кантип? Билгиң келсе, сен өмүрүңдөн ажырайсың. Бирок келгениң менен эч жакка качып кутула албайсың. Мен макулмун. Андай болсо, кандайча жез кемпир болуп калганымды ук. Биздин тукумда эч качан эркек болгон эмес. Кайсы апабыз төрөбөсүн, баары кыз болуп чыкчу. Андайбызды билгенден кийин аялдыкка деле алышчу эмес. Ар кандай окуялар болуп, кээ бирлерин эркек төрөбөйсүң деп сабашса, кээ бирлери бузулуп да кетишти. Ошондон улам бизди жез кемпирлер тукуму деп аташты. Алардын акыркысы мен болдум. Эч кимге жолобой, бирөөгө жубай да болгон жокмун. Өзүм жалгыз. Элге көрүнбөй жашадым. Акыры жаным чыдабай кичинекей кыз багып алдым. Назира. Апа, эмне үчүн мен бүт баары жез кемпир болуп дешет? Сен аларга көңүл бурба. Эмне үчүн менен эч ким ойношпойт? Алар кичинекей да көп нерсени түшүнбөйт. А сен чоңсуң, азаматсың. Жок, мен сага мороженое алып берем. Бирок кызым мектепке барганда да ушинтип кабыл алышты. Анан мен өзүм кызымды тарбиялап баштадым. Туулган күнүм менен, туулган күнүм менен, чыда кызым, чыда. Эл бизге кандай мамиле кылса, ошондой жооп беребиз. Чыда кызым, сен баарына чыдай билишиң керек. Чыда кызым, чыда кызым, чыда. Туулган күнүң менен кызым. Биз үчүн Токой чоң кенч болчу.
чөп чабыр. Тамақ ашты ошолтто койдон тапчубуз. Ошол күнү негедир кызым көпкө жоголду. Медер! Аның жаман катын болуп каякта жүрөт, дагы бирөөнү издегени кетсе керек да. Ошону үчүн самсылап жүрө бербей. Бир катын алып берип коелу. Катын түтө ошого. Алган катынын баары эле жараңын тип буруп согуп атса, анан каяктагы катын? Ошо дейм да. Ага кайдан түтсүн кетирип атса. Чоң кыз. Атың ким? Чоң кыз. Атың ким? Жигиттер! 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 Кырычым. Хей! Не күлөсүңөр? Жыргаңар келеби? Кеттик анда. Чоң кыз. Чоң кыз. Кайдасың? Чоң кыз. Чыга кой. Чоң кыз. Чыга кой.
Кандайсың чоңыз? Медер, ал өлүптүр. Бир жез кемпирден кутулдук. Бул кемпирди эмне кылабыз? Бакка байлап салгыла. Өзү өлүп калсын. Медерди асылган жеринен элдер табышты. Медердин досу зоодон кулап өлдү. Муунуп өлдү. Дагы бирөө ооруп төшөктөн турбай калды. Ошентип баарынан өч алдым. Эл өч алган келген жокпу? Жок. Алар күнөө кимде экенин билишти. Ошондон бери элге көрүнбөй деле жүрөм. Эми балам, колуңдан келсе, мен де качып кар.